Birinci söz Баткерим Вайбек Тураталиевичке берилет. Рахмат, Нурбек Өмүрбек, саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, урматтуу Алмаз Акынжанович. Алмаз Акынжанович, кече мага бир Баткендин тургундарынан, ушул Баткенде туулуп өсүп, бүгүнкү күндө биздин Кыргызстаныбызда жогорку окуу жайларда окуп жаткан студенттерден кайрылуу келди. Мына кече окуяга байланыштуу кээ бир студенттер ошол күндөрү окууга келбей калып, эми барыкы үйүндө жаман окуя болуп атса, окууга деле дити барбай калса керек эле. Ошолор азыр кээ бирки окуу жайларда модулдар, жанакы цикл менен тапшыра турган зачеттор башталыптыр да. Баарынан баягы биздеги коррупцияга батып калган кээ бир окуу жайлар акчаларды талап кылып 2000, 3000, 5000ге чейин ушундай зачетторго алып кыйнап атыптыр. Эми кечеки болгон каргашалуу окуяны эске алып, мен сунуш кылат элем, ушул Баткендик студенттерибизге бардык окуу жайларда ушул кышкы сессияларынан, азыркы болуп жаткан сессияларынан жеңилдик берип, бир мындай автоматтык түрдө эле зачетторуну, экзамендерин коюп берсе, ар жагына окууларын улантып кетсе керек эле. Анткени алар дагы мындай өтө чоң психикалык жабыр тартты да. Аны эске алып койсоңуз, ошонго сиз өзүңүз көзөмөлдөп, бир тиешелүү министрликтерге тапшырма берип койсоңуз, Алмаз Акынжанович. Андан кийинки мына пандемия күнү биздин Ош Жалал Абадка каттаган авиарейстер кичине эле аба ырайы бузулгандыгына байланыштуу өзүнүн көптөгөн каттамдарын токтотуп койду да. Биздин элдерибизге өтө кыйынчылыктар туулуп атат экен. Ошолордан контролдоп, балким мен ошол тармакта иштеген специалисттер менен сүйлөшүп көрсөм, баягы ведомствоны өтө эле төмөн түшүрүп салган дейт. Аны кичине жогорулатып койсо болот деп специалисттер айтып атат. Ошол жакты дагы көңүл буруп койсоңуздар. Анткени билетти алып Атай, Жалал Абад шаарына алыскы райондордон келет. Ош шаарына дагы алыскы Баткен, Жалал Абад областынан барган жүргүнчүлөр бир күн уча албай өтө кыйынчылыктарга кабылды да. Ошону карап койсоңуздар. Андан кийин азыр мына мен кесиптешим Эмир Эрикович айткан маселени, көтөргөн маселени колдоп, мына азыртадан даярдык көрүп, ушул 2023 жылды биздин өлкөбүздө спортту өнүктүрүү, спортсмендерди колдоо жылы деп жарыялагандымда сунуш катары айтат элем. Балким үстүнөн иштеп, эгер бул сунуштар ишке ашып калган болсо, биздин чыныгы келечектеги спортсмендерибизге, чыныгы биздин өлкөнүн спортунун өнүгүшүнө кошкон чоң салымыбыз болот эле. Рахмат.